Европа мамлекеттеринен келишкен эс алуучулар тобун ташыган туристтик поезд балыкчы темир жол бекетине токтоду. Аларды жергиликтүү бийлик, темир жол бекетинин жетекчилиги, маданият өкүлдөрү улуттук каада салтыбызды даңазалап тосуп алышты. Германиялык компаниянын эл аралык туристтер жүргүнчү поезди тарабынан ушу Балыкчы шаарына 24-жылы биринчи туристтик каттам келди. Ушу биз Балыкчы темир жол рыбачы станциясы менен биргеликте ушул туристтерди бүгүн Балыкчы шаарынын темир жол станциясынан тосуп алдык. Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн күч түзүмдөрү жана Балыкчы шаарындагы экологиялык туризмдин күч түзүмдөрү менен биргеликте ошо келген туристтердин коопсуздугун камсыздоо боюнча да иш-чаралар көрүлгөн. Европанын ар кайсы мамлекеттеринен келген 80ден ашык эс алуучу Азия өлкөлөрүнүн тарыхы, баалуулуктары менен таанышууда. Буга чейин коңшу мамлекеттерде болушуп, жыйынтыктоочу сапары Кыргыз өлкөсүндө бир күнгө уланды. Өлкө жаратылыштын кооздугу, таза абасы менен суктандырып, кышы жайы келген эс алуучулардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Бизге барыбызга бирдей жакканы сиздердин жаратылышыңар, тоолоруңар, таза абаңар менен меймандостугуңар өзгөчө экен. Абдан таң калдык. Биз эми жайында да күзүндө да келгенге аракет кылабыз. Германиядагы досторубузга, туугандарыбызга керемет Кыргызстан өлкөсү тууралуу айтып барабыз. Абдан ыраазыбыз. Бизди салттуу музыканын коштоосунда улуттук кийим менен сонун тосуп алышты. Кубанычыбызда чек жок. 2024-жылы биринчи быйылкы туристский поездибиз келди. Германиянын туристтери, жерде 60-тан ашык турист, 20-дан ашык обслуживающий персонал менен 80ден ашык киши келди. Эми бул быйылкы биринчи туристический поездибиз, эми буюрса 5-апрелде дагы бир туристический поездибиз болот. Анан кийин эми биздин өзүбүздүн Бишкек балыкчы поездибиз сезон башталганда июлдун башы менен башталат. Белгилей кетсек, 2017-жылы бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм Кыргызстанда жакынкы 10 жыл аралыгында туризм тармагы жакшы өнүгөөрүн белгилеген. Ошондой эле Кыргызстан эс алуучулар сөзсүз барууга сунушталган 20 өлкөнүн рейтингине кирген. Бул сапар Балыкчы шаарына туристтер Германиядан келишсе, 5-апрелде англиялык туристтердин келиши күтүлүүдө. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.